Башкы директордун отчетун биз алдык, колдоп бердик дедиңиз. Ошо отчетто көчмө телестанция бар бекен? Эми чындыгында отчетто кемчиликтер орун алса керек, ар кандай отчеттордо ушундай болот. Бирок негизинен мен отчетту толук силерге баяндап бере алган жокмун, мындай айтып да берейин дегем, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу көп маалыматтарды жеткире алган жокпуз да сиздерге. Ал эми айткан сыныңар, сын пикирлердин баарын биз өтө мындай кылдаттык менен карап чыгып, ошону оңдоого аракет кылабыз да. ПТС көчмө телестанция сатып алган, ошонун отчетун бердиңиздерге? Кандай? Көчмө теле студиясы боюнча айтсак, ал деген мына биздин КТРКнын мүмкүнчүлүгүн аябай ушунчалык бир буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүп койду да. Себеби мындан мурун ошо көчмө теле студиясынын алгы чакты чоң окуяларды, чоң мындай иш-чараларды Кыргызстанда болуп аткан өтө улуттук маанидеги, мисалы көчмөндөр оюну сыяктуу көргөзө алчу эмеспиз да. Ошондуктан Казакстанга, кээ бир учурда ушу коңшу мамлекеттерге кайрылып, алардын техникасын сурап, аларды аябагандай кымбат каржылоо менен алып, чектелүү убакытта гана ошолорду иштетип алып келгенбиз. Бүгүн болсо Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун, кайсы аймагында болбосун, ошону түз көргөзүүгө, түз эфирде мындай онлайн режиминде көргөзүүгө аябай чоң мындай мүмкүнчүлүк алдык да. Бул деген КТРК үчүн эң чоң жетишкендиктердин бири болуп калды деп ойлойм да. Көп ар кандай сөздөр чыгып атат да. Каражатын тактадыңыздарбы, канча сом болуптур? Ошо топ келеби? Сиздерге берди отчет? Суммасы боюнча. Мен жооп берейин уруксат болсо. Жооп бериңиз. Эмил Токтонович, абдан жакшы суроо. Өзгөчө сиздердин фракцияңыздар дагы муну көтөрүп келип атышат. Биз отчетко албетте суммасындагы алуу боюнча дагы, сапаты боюнча да бергенбиз. Бирок биздин айрым мүчөлөр толук эмес маалымат деп айтышкан болчу. Бирок кийин ошо жыйында биз толуктап дагы баарын бергенбиз. Андан тышкары Каныбек Капашович дагы комитеттин жыйында айткан болчу. Бул көчмө студия 1,5 миллион долларга алыныптыр. Чынында эле бул чындык. Ал эми интернет булактары боюнча 1 миллион экен, 500 миң долларга ашыкча алыныптыр дегенден кийин АКС кызматы келип, толуктуу түрдө бул боюнча маалыматын алып, азыр текшерүү жүргүзүп атат. Эсептөө палатасынын төрагасы урматтуу Улукбек Асамалиевич, сиз ушул маселе боюнча карадыңыздарбы, текшердиңиздерби? Маалыматыңыз барбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу Эмил Токтокунович, биз бул боюнча азыр аудит жүрүп атат. Мен аудит бүткөндөн кийин расмий түрдө сиздерге жиберейин. Бул боюнча мына кыска айтып койсок, өкмөттүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 30 мартында буйругу менен ушул бюджеттик сууда каралган 70 миллион сомдун төгөрөгүндө бул боюнча ушул госзакупканын негизинде өткөрүлгөн деген бизде азыр маалыматтар бар, бирок ушул бардык так маалыматты биз бүткөндөн расмий түрдө сиздерге жиберебиз.